Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттын кызматкерлери, урматтуу журналисттер. Биринчиден чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мезгилдерде келип, мына элибизге кайрылганга чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыздар. Эми мына дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күндө 159 мамлекет ушу коронавирус илдети катталып, мына биздин коңшу мамлекеттерге дагы буга чейин келип, эми коркунуч бар эле. Ушунун үстүндө биз мына республикалык штаб түзүлүп, жерлерде мына область менен биргеликте шаардык штабтар түзүлүп, болгон аракетибизди ушу алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзүп аттык. Мына кошумча биз обсервация изоляторлорду даярдап, шаарда да мына 237 койкаларды даярдадык. Жалпы область боюнча, шаар боюнча мына 500га жакын даярдап турдук эле. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте. Бирок бүгүнкү күндө биз дагы күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз. Кудай сактасын, дагы мындай массовый катталуу болуп кетсе, көбөйсө эмне иштерди кылабыз? Бул боюнча бардык иш пландарды түздүк. Мына азыр буга чейин да биз жыйынды өткөзүп, мына жогорку окуу жайлардын ректорлору менен да сүйлөшүп, бүт тапшырмалар берилди. Кошумча мына медицина кызматкерлерине да тапшырма берилди. Дагы кошумча койкаларды даярдап, анан эмне мындай иштер жасашыбыз керек, ушуларды бүт пландарды түзүп атабыз да. Эми мына шаар өткөндөгү умурадан келген, Сауд Аравиядан келген, жалпы ошо жарандар боюнча Ош шаарында дагы бүгүнкү күндө 12 адам биз кошо учуп келген экен. Аны тактап, мына түндө биз түнкү саат 12ге чейин ошолордон сразу мындай реакция жасап, алып чыгып, бүт мындай изоляция кылдык да. Анан азыр бүгүн да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тактап атабыз. Булардын жакын туугандары кимдер менен контакт болгон, ушуларды кайсы рейс менен учуп келген, ошо рейсте кимдер келген, ошо самолетте, ошолордун баардыгын тактап, мына азыр күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз да. Анан шаардык мэриянын бюджетинен дагы биз атайын акча каражатын бөлүп, кечээ 700 000 акча бөлүп, мына медицина кызматкерлерине жардамдарды көрсөтүп атабыз. Бул дезинфекция иштерине кошумча күчтөрдү тартып, мына шаар боюнча дезинфекция иштерин күчөтөлү деп атабыз. Анан эң негизгиси Кудай сактасын, биздин шаардагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген пенсионерлерибиз, колунда мындай жетишпеген үй бүлөлөр болсо, мен мына сиздер аркылуу да кайрылам. Биз атайын мына резервдик фонддон азыр башталышында бир 500 000 сом акча бөлүп атабыз. Бүгүн азыр бөлүп берип атабыз. Ошондой муктажга жардам үй бүлөлөр болсо, мына дастан жоопкерчилиги чектелген ишкана менен биргеликте заказ берип туруп, ошолорго мына маска, медициналык мындай дары дармектен жардамдар болсо, мына биз дагы кол сунуп жардам беребиз. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эми мына биз дагы азыр айттык, ушул элибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, мына азыр республикалык штабта да Кубат Айылчевич айтты, эч кандай мындай азык-түлүк продукциясына мындай талаш тартыш болбойт. Границалар мына жүк ташуучу машиналарга жабылган жок да, айрыкча Беларусь, Россиядан келет экен азык-түлүк. Анан мына Казакстан менен Россия менен чек араларыбыз, Өзбекстан менен мындай элге жеңил машиналарга чектөөлөр киргизип атат, бирок жүк ташыган чоң машиналарга чектөөлөр мындай алым салынды, мындай өтө берет. Ошон үчүн мына сиздер аркылуу бүт элибизге кайрылуу кылат элек. Дагы мындай кечээкиге окшоп ажиотаж болушу мүмкүн. Эч кандай кооптоно турган негиз жок. Азыр биз чоң супермаркет мына поставщиктер менен ушу азык-түлүктү мына поставка кылган ишкерлер менен дагы жолугушууларды уюштуруп атабыз. Ундан азык ишканаларында дагы мына сүйлөшүп атабыз. 1000 тонна будайлар, ундар Казакстандан келип атат, будайлар келип атат. Мына азыр Андижанда дагы темир жол аркылуу будайлар келип атат, тегирмендер иштеп атат. Мына элибиз Кудай буюрса аракет кылабыз ушу азык-түлүктү эч кандай мындай проблемасыз элге жеткизгенге. Анан мына Узаргазович айткандай, ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, тууган уругубуздан, бала чакабыздан, мына каникул деп атышат да, бул убактылуу мындай мектептерди жаптык да, бул карантин да, карантин. Ушуну да кайрылат элек, мына сиздер аркылуу ар бир ата эне өзүнүн баласын өздөрүнөн баштап үйдөн чыкпай ушу тартипти сактаса дейбиз да.
мына Кытай эмнеси менен жеңди буну коронавирусту? Мына көрүп атасыңар, аябай медиктер койгон талапты аткарып бардыгы ушуну менен мындай тартипти сактап ушуну жеңип атышат да. Мына Ухань шаарын көрдүңүздөр, баардыгыбыз күбө болдук. Биз коронавирусту жеңдик деп атышат да. Мына азыр башка катталган мамлекеттерге алар уже кол сунуп жардамдарын бере баштады. Ошон үчүн биз дагы мына шаардын конокторуна, шаардын тургундарына кайрылат элек, ушу балдарга айрыкча мына биз азыр карантинге алып убактылуу мектептерди жаптык, бирок түнкү компьютерный клубтарда балдарыбыз жүрүп атат. Мына рейдтерди тынбай уюштуруп атабыз. Мындан ары дагы уюштурабыз. Мына шаардагы ошол 50 орундан ашкан бардык жеке кафелер, ресторандар бардыгы жабылат бүгүндөн баштап. Мына кечеден баштап жаптык, эскертүүлөрдү берип атабыз. Эч кандай той тамашалар дагы болбойт. Мына спорттук иш-чаралар мына жакында Норуз келет. Азыр эми туура айтып атасыз. Биз мына эме боюнча, ун боюнча айрыкча ажиотаж болду эле. Азыр мына ун базарга 2 контейнерди аштыртып, ошол жердеги дан азык ишканасы түз келип өздөрү сатып атат. Мына 1350тен ашырбоо боюнча болду. Бул ошол дан азык завод өзү алып келип сатып атат да. Баягы алып саткандардын колуна бербей биз түз уюштурдук, ошол өздөрүңөр алып саткыла деп. Анан эме сиз айткан дары дармек боюнча дагы, азык түлүк боюнча дагы биз баягы башында айтпадымбы? Биз азыр республикалык штаб менен макулдашып туруп, анан шаарда тактап атабыз. Эгер эмелер болсо, ошол бир 5-6 магазинде саттыра турган бир мындай эрежелерди киргизсекпи деп атабыз да. Бир башка мамлекет. Анан дары дармектер боюнча дагы мына сиз айтып аткандай, азыр мына Нурбек Сүйүнбаевич жыйынды өткөзүп атат. Болбосо баягы тиешелүү аптекаларда саттыртып, ошолорду илишибиз керек пресс-клубтарда. Бир кошумча айтып коеюнчу, бул азыркы антисептик боюнчачы. Эми антисептикти мындай мына сизге окшоп кызматта жүргөндө ошолор пайдаланса болот, биз пайдалансак болот да. Үйдө отургандарга анын кереги деле жок. Самын турат, самын менен эле жууп койгула болду, сөзүн ачык. Аны дагы ажиотаж кылып, чуркап барып, өзүбүз көтөрүп атабыз да баганы. Ал транспортто жүрсө, же болбосо бир үйгө кирип чыккан, жумушта жүргөндөргө керек. Аны үйдүн шартында деле жасап алса болот. Арзан эле. Спиртти пайдаланып, дагы бир кошумчалар пайдаланып, интернетте баары жүрөт. Ошондуктан баягы мода катары кабыл албайлы да мунучу. Антисептик эле сактап калат экен дегенден, бул ошол эле тазалыктын, гигиенанын бир белгиси. Сизге мына бар кафе ресторандардагы иш-чаралар кыйылганы менен баягы үйдөгү айылдарда үйлөрдө өтүп атат, мисалы 40 жылдык дегенден ошолорго да чара көрүлөт, сөзсүз түрдө биз жанагы айтып кеттим го, ыктыярчылар, добровольцы депчи, биздин уюштуруп атпайбыз, ошо айылдык кеңештин депутаттары менен бирге келип, ошолор үймө-үй кыдырып, ушул чыккан чечимдердин баардыгын жеткирет элдерге. Үймө-үй кыдырат. Эмне үчүн дегенде биз кечегине Куршапта кээ бир журналисттер барды. Базардагы жана ундун баасын карап барганда ошол жерден аксакалдар элдер айтып атат да, силер айтпай атасыңар депчи. Эми телевидение аркылуу байма-бай баардыгы эле айтылып атат, тазалык боюнча, гигиена боюнча, көчөгө чыкпагыла, баардыгы айтылып атат. Бирок ошо телевизор көрбөй калгандар да бар. Көбүнчөсү интернетте отурат. Официалдуу бийлик, премьер-министр баш болуп, мэр, область иши, хакимдер кайрылып атат, аны уккусу келбейт. Аты жөнү жок бир фейктер жазып койсо ошого ишенгендер да көп да. Ошондуктан мен айтып кетем, ошо официалдуу бийлик бар. Ушундай абалда бийликти угуш керек. Ошо бийликтин айтканына баш ийиш керек. Мына бүгүн кечеки муфтийдин да кайрылуусунда айтылып атат, ал киши дагы ошо өкмөт чыгарган чечим, токтомдун баарын аткарганга милдеттүүбүз бардыгыбыз депчи. Ошондуктан ушул маалыматты жеткирүү боюнча ошо жергиликтүү бийлик органдарында иштеп баштады, тапшырма берилди бүгүндөн баштап. Ошондуктан эми ойлоп атам, баардыгыбыз эле мындай бир акыл эстүүлүк менен, сабырдуулук менен абийирибизди кетирбей, ушу бир жакшы абалды жөнгө салып алабыз деген ишенич бар да. Анда эң башкысы жана ушу шаардагылардын өмүрү, ушу саламаттыгы дегендечи, Кудай сактасын го, бирок баардыгыбыз ушу Абдрахманович сиздин колуңузда дегендечи, эгер кокус ушундай болуп кетсе, медицина кызматкерлери жетиштүүбү биздин ушундай эмелерге, анан мындай кыска жооп беребизби, ушул көтөрүлүп аткан маскалар кандай болуп атат, аптекалар көзөмөлдөнүп атабы, канча аптека бар, биз ушул цифралардан аябай алыстап атабыз сиздерден. Биз туура сурап айттыңыз, бул аптекаларды көзөмөлдөгөндү түштүк департаментине жүктөлгөн. Аларды биз аптекаларды ошолор көзөмөлдөйт, анан кийин ош шаардык мэриясы көзөмөлдөп атат. Ал эми медициналык кызматкерлер жетиштүү,
Чынын айтканда азыр шаар менен райондордун баардыгы айтпадымбы күчөтүлгөн режимде биз өзүбүздүн алгоритмибиз иштелген. Эгер массовый чыгып кетсе кандай кылабыз? Ошол боюнча бүт запасный койкаларды даярдаган боюнча биз медиктердин өзүнүн алгоритмдери иштелген. Ал боюнча биз даярбыз. Ошо кошумчалай суроо. Мисалы ар бир айылда жанагы медайкалар болуп жүрүп ар бир айылда. Алар барып ар биринин үйгө түшүндүрүү иштерин жүргүзөбү? Себеби бизде кыздарда